Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде 13 августка карата жаңылыктардын кечки чыгарылышы. Аны мен Дастан Исмайлов тааныштырам. 310 адамдан коронавирус аныкталды. Насиянын пайыздык чени төмөндөдү. Этникалык кыргыздар жогорку окуу жайларда акысыз билим ала алат. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырмакчыбыз. Орусиялык телеалпароочу Артур Цветков Москвада иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттан кечирим сурады. Ал арызын артка кайтарып алууну убадалады. Бул тууралуу коомдук телерадио корпорациясынын Орусиядагы кабарчысы Мирбек Молдокунов Фейсбуктагы баракчасына жазып, сүрөт жана видео жарыялады. 11 августта орусиялык телеалпароочу экени айтылган Артур Цветков Москвадагы тез тамактануучу жайлардын биринде иштеген кыргыз жараны менен чырдаша кеткен. Ал кафеге кирерде кыргыз бала андан беткап тагынуусун суранган болчу. Бирок Цветков орой мамиле жасап, аны өлкөдөн депортация кылдырып салаарын айткан. Андан кийин телеалпароочу полиция кызматкерлерин чакырып, анын үстүнөн арыз жазган болчу. Бул окуя кыргыз коомчулугуна катуу сынга алынып, телеалпароочунун социалдык тармактагы баракчасын блоктоп салууга чакырышкан. Ошентип саясий партиялар съездерин өткөрө башташты. 13 августта Камчыбек Ташиев башында турган Мекенчил партиясы өз курултайын өткөрүп, шайлоого карата тизмесин тактады. Ага Ташиевтен тышкары Курманкул Зулушев, Жылдыз Жолдошова, Равшан Сабиров камакта жаткан Садыр Жапаровдун бир туугандары кирген. Партиянын лидери Камчыбек Ташиев алдыга бир катар максаттарды коюшкандыгын, анын ичинде Конституцияга өзгөртүү киргизүү, бир мандаттуу округдарды кайра кайтаруу, чегара маселесин чечүү сыяктуу маселелер коюлган. Камчыбек Ташиев өзүнүн ата журт партиясын таштап жаткандыгы кыйын болуп жатканын, бирок камактагы Садыр Жапаров үчүн анын Мекенчил партиясы менен чыгып жаткандыгын билдирди. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, адилеттүү сот системасы болбосо, кайсы коомдо болбосун өзгөрүү болбойт, өнүгүү болбойт. Адилеттүүлүк ар бир коомдун бул негизги маселелеринин бири. Ошондон адилеттүү сот системасын түзөбүз деген чоң программабыз бар. Төртүнчү бул чегара маселеси. Чегара маселеси биздин Кыргызстан үчүн дагы деле өтө орчундуу жана принципиалдуу бойдон кала берип атат. Бул маселени биз чечишибиз керек. Мамлекетибиздин 1 метр жерини биз кайсы бир мамлекет болобу, кайсы бир коңшу болобу, башка болобу бере албайбыз. Бирок ата журттун мүчөлөрү толугу менен бул ирет Мекенчилге иштей тургандыгын айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 13 августта Жалал Абад облусуна болгон иш сапар алкагында облустук клиникалык оорукананын курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Облуста 2 кабаттуу 100 орундуу жаңы имарат курулуп жатат. Ошондой эле облустук клиникалык ооруканада Германия өкмөтүнүн көмөгү менен жаңы имарат салынып, ал кийинки жумадан тарта иштей баштайт. Президент медицина кызматкерлери менен баарлашуусунда колдонулбай туруп калган имараттарды заманбап ооруканаларга айландыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан кайра профилдөө иштери тууралуу айтып берди. Ошондой эле мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциптеринин негизинде жаңы типтеги ооруканалар дагы курула тургандыгын билдирди. Белгилүү болгондой, президент 12-13 август күндөрү Баткен, Жалал Абад, Ош облустарына иш сапары менен барган. Бирик саясий партиясы менен Мекеним Кыргызстан партиясынын лидерлери шайлоого чогуу баруу максатында меморандумга кол коюшту. Башкы максат Кыргызстанды анык багыттуу өлкөгө айландыруу жана кыргыз элинин жашоо шартын жакшыртуу үчүн саясий күчтөрдү бириктирүү болуп саналат деп жазылган меморандумда. Бирик партиясынын Чүй жана Нарын облустарында электораты көп экендиги айтылат. Партиянын 15 миңден ашуун мүчөсү бар. Саясий уюмдун негиздөөчүсү жана лидери Кылыч Исамамбетов ал буга чейин жеке ишкерлик менен алектенип, өмүр баяны тууралуу Феникс аттуу китеп жазган. Ал эми Мекеним Кыргызстан партиясынын лидери Мирлан Бакиров буга чейин жогорку кеңештин 5-чакырылышына Республика партиясы менен барган. 6-чакырылышта Өнүгүү Прогресс партиясы менен депутат болуп келген. 2017 жылдан тарта жогорку кеңештин төрагасынын орун басары болуп дайындалган. Социалдык тармактарда Мекеним Кыргызстан Матаримовдордун үй бүлөсүнө таандык партия экендиги айтылып келет. Үстүбүздөгү жылдын 11 августунда жогорку кеңештин имаратынын астында Дастан Бекешевге каршы кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун мүчөлөрү митингге чыгышкандыгын маалымат каражаттары жазып чыккан. Аталган коомдун мүчөсү делген Алтынбек Тобукел уулу Дастан Бекешев мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын үмүтүн актабагандыгын айткан. Дастан Бекешев депутат 2010 года. За это время он никаких
насущных проблем инвалидов не падает. В большей степени он занимается лоббированием своих интересов и своих дружков. Ал эми кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун төрагасы Марат Ташбаев бул нааразычылык акциясына катышкандар жөн гана жарандар экендигин айтып, бул коомдун тиешеси жок экендигин белгиледи. Биз жалпы мына борбордук башкармалык митингге тиешеси жок. Биз чыккан жокпуз. Биздин эле мына 9,5 миң киши мүчөбүз бар. Ошо бул Кыргызстанда эле биздин мүчөлөр, кадимкидей эле азиздер дүлөй коом мүчөлөрү, анан ар бирөөнүн позициясы бар, ар бирөөнүн граждан жарандык укуктары бар. Ошон үчүн өздөрү ойлонуп эле чыкты. Бул официалдуу азиздер дүлөй коомунун митинги болгон эмес. Бүгүн Кыргызстанда дагы 310 адамдан коронавирус аныкталды. Бишкек шаарында 99 учур, Ош шаарында 16, Шүй облусу боюнча 15, Ош облусу боюнча 35, Талас жергеси боюнча 9 учур, Нарын аймагында 8, Ысык Көл облусунда 55, Жалал Абад аймагында 54 жана Баткен облусу боюнча 19 учур катталган. Ушуну менен март айынан бери коронавируска чалдыккандардын саны 41.069 жетти. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаевдин айтымында, учурда лаборатордук түрдө тастыкталган коронавирус инфекциясынын азайганы байкалган. Жана ошондой эле өлкөдө акыркы суткада коронавирусту 291 бейтап жеңип, ооруканалардан чыкты. Жалпысынан өлкөдө коронавирусту жеңгендердин саны 33.318 жетти. Кыргызстанда дагы өткөн суткада коронавирустан 3 киши көз жумду. Жалпысынан пандемия башталгандан бери 1487 кыргызстандык көз жумган. Пандемияга байланыштуу мамлекеттик ипотекалык компаниянын пайыздык чендери төмөндөтүлдү. Компаниянын төрайымы Элмира Абжапарованын айтымында пайыздык чен 1% пунктка азайтылган. Мындан сырткары ушул пандемиядан улам бизде ушу жардамдын алкагында 1 майдан тарта ипотекалык кредиттердин пайыздык чендерин 1%га түшүрдүк. Бул жеңилдетүүлөр 2018 жылдын 1 ноябрга чейин берилген кредиттерге тиешелүү болду. Ушинтип биз 2,5 миңден ашуун үй бүлөгө жардам бердик. Мындан сырткары билесиздер, биз былтыр 2019 жылдын 1 ноябрына тартадагы жаңы берүүчү кредиттердин пайыздык чендерин 1%га түшүргөнбүз. Ошентип акыркы убакта биздин мамлекеттик ипотекалык компания бул ипотекалык кредиттердин пайыздык чендерин жалпы 2%га түшүрдү десек болот. Ошондой эле Абжапарова жеңилдетилген түрдүү ипотекалык насыялар бир нече коммерциялык банктар аркылуу алса болоорун билдирди. Бишкек менен Ош шаарынан сырткары жашаган ошо эмгектенген жарандарыбыз 3 банкка кайрылса болот. Бул Кыргызстан банкы, РСК банкы жана KCB банктарынын ушул аймактык бөлүмдөрүнө кайрылып, ушул узун мөөнөттүү арзан ипотекалык кредиттерди алсаңыздар болот. Бул кредиттердин мөөнөтү 15 жылга чейин, пайыздык чени 10%, сом менен берилет. Бул кредиттер 3 максатка берилет. Биринчиси жаңы турак жай сатып алууга, экинчиси эски турак жай сатып алып, анын ремонттоо, жылуулоо, жосом кеңейтүү максаттарына, үчүнчүсү болсо жеке турак жай куруу максатына берилет. Насыя алуу үчүн төмөнкү документтер зарыл. Программага катышуу анкета арыз, паспорттун көчүрмөсү, иш берүүчү тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү, неке тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү, балдарынын туулгандыгы жөнүндөгү көлүктөрдүн көчүрмөлөрү. Акыркы 3 жылдын ичинде турак жайынын жоктугу жөнүндөгү кыймылсыз мүлккө укуктуу каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын маалым каты жана жашаган жеринин маалым кат. Чүй облусунун Сокулук районунун мамлекеттик администрация башчысы Аким Асылбек Сатыбалдиевке сөгүш жарыяланды. Ал өзүнүн кызматтык милдеттерин тийиштүү деңгээлде аткарбагандыгы жана республикалык ыкчам штабтын чечимдеринин аткарылышына жетиштүү көзөмөл жүргүзбөгөндүгү үчүн сөгүш алган. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Кубатбек Боронов кол койгондугун өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Аталган кемчиликтин натыйжасында Сокулук районунун COVID-19 илдетине чалдыккан бейтаптар менен иш алып барган медициналык кызматкерлердин тийиштүү компенсациялык төлөмдөрү кармалган болчу. Буга чейин премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында медициналык кызматкерлерге тийиштүү кошумча төлөмдөрдүн кармалуусу тууралуу маселени карап чыккан.
ага жол берген жооптуу жактарга дагы карата тартиптин жаза иретинде чара кабыл алуу маселесин тапшырган болчу. Билим берүү жана Элим министрлиги Кыргызстандын жогорку окуу жайларында акысыз билим алуу үчүн бюджеттик орундарга сынак башталгандыгын маалымдайт. Конкурска Тажикстан, Өзбекстан, Түркия, Казакстан жана Кытай жарандары болгон этникалык кыргыздар катыша алышат. Кыргызстандын аймагында турган жарандыгы чет өлкөлүк этникалык кыргыздардын документтерин Билим берүү жана Элим министрлиги 2020 жылдын 10 сентябрына чейин кабыл алат. Документтер күн сайын саат 14:00 баштап 17:30 чейин министрликке кагаз түрүндө тапшырылат. Ал эми Тажикстан, Өзбекстан жана Кытайдын аймагында турган этникалык кыргыздардын документтери кабыл алуу иштерин аталган өлкөлөрдө жайгашкан Кыргыз Республикасынын элчиликтери жүргүзөт. Алар документтерди 15 сентябрга чейин кабыл алмакчы. 13 августта Аэрофлот авиакомпаниясынын Москва-Ош багыты боюнча кезектеги чартердик каттам менен Кыргызстанга Орусиядан 327 кыргызстандык келди. Анын ичинде 59 жаш бала бар. Жана ошондой эле Авиатрафик компания авиакомпаниясынын Новосибирск-Бишкек багыты боюнча Орусиядан 185 кыргызстандык кайтып келген. Жүргүнчүлөрдүн тизмеси Кыргыз диаспорасынын, элчиликтин кызматкерлеринин, Ички иштер министрлиги жана Орусиядагы Кыргыз өкмөтүнө караштуу маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнөн турган комиссия тарабынан жана ошондой эле Кыргызстанга кайтууга муктаж болгон кыргыз жарандарынын берген кайрылууларынын кезеги боюнча түзүлгөн. Каттамга Орусиянын жогорку окуу жайларында окуган студенттер, төрөтү жакындап калган кош бойлуулар жана жаш балдары бар аялдар, ошондой эле мекенине чукул түрдө кайтуусу зарыл болгон жарандар келген. Ошондой эле каттам менен Кыргызстанга Новосибирск облусунун кыргыз диаспорасы тарабынан жардам катары 200 000 рубльдан ашык дары-дармек каражаттарынан турган гуманитардык жүк келди. Түркиянын Изник шаарында 2021 жылы өтө турган 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын программасы таанытылды. Иш-чарага Түркиянын жаштар жана спорт министри Мухаррем Касапоолу, Дүйнө этноспорт конфедерациясынын президенти Билал Эрдоган жана Түрк кеңешинин жетекчиси Багдад Амреев катышты. Дүйнө этноспорт конфедерациясынын президенти Билал Эрдоган көчмөндөр оюндарынын Изник шаарында уюштурулуп жатканынын чоң мааниси бар экендигин баса белгилеп, шаардагы кыргыз жоокерлеринин күнбөзү жөнүндөгү маалымат берди. Министр Мухаррем Касапоолу коронавирус пандемиясынан улам быйыл Түркияда өтө турчу көчмөндөр оюндары 2021 жылга жылгандыгын, бирок эмдиги жылы күз айларында Изник шаарында көркөмдүү иш-чара уюштурулаарын билдирди. Изник шаарындагы көчмөндөр оюндарына дүйнө жүзүнөн 1,5 миллионго жакын турист жана спортчулар келиши пландаштырылган. Шаарда атайын ипподром, стадион жана спортчулар үчүн шаарча курулары кабарланды. Казакстан эл аралык аба каттамдарды 17 августтан тарта ЭТО менен ишке киргизет. Алгачкы каттамдагы учактар Бириккен Араб Эмираттары, Белоруссия, Германия, Нидерланды, Египет, Украина жана Орусияга учмакчы. Ал эми каттамдардын санын эки тарап абалга жараша аныктамакчы. Кыргызстан менен Түркияны жана Бириккен Араб Эмираттарын Дубай шаарын байланыштырган туруктуу аба каттамдар 8 августтан тарта ишке кирген. Учурда Орусия, Казакстан жана Өзбекстан менен байланыштырган аба каттамдарынын калыбына келтирүү максатындагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдиргендей, Өзбекстандын туруктуу каттамда жандандыруу сунушу түшкөн. Бул план ушул айдын аягында ишке ашышы мүмкүн. Ошондой эле аба байланышын жандандыруу боюнча Кувейт өлкөсүнөн дагы расмий сунуш келди. Учурда бул маселенин үстүнөн республикалык ыкчам штаб иштеп жатат. Кыргызстанга АКШ өкмөтү АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги аркылуу COVID-19 менен күрөшүүгө кошумча 190 миллион сом бөлүп берди. Бул тууралуу аталган өлкөнүн Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз кызматы билдирди. Каражат медицина мекемелеринде инфекцияны көзөмөлдөөнү, тестирлөөнү, диагностиканы жана COVID-19га байланыштуу тобокелдиктер жөнүндө элди маалымдоону жакшыртууга багытталмакчы. Бул иш багыттары саламаттыкты сактоо министрлиги жана өкмөт менен кеңешүү аркылуу аныкталган. Каражат өкмөттүн COVID-19 жаңы учурларын аныктоо жана калкты бул вирус жөнүндө маалымдоо боюнча аракетин күчөтүүгө багытталмакчы. Керек болгон учурларда илдет менен күрөшүү үчүн кошумча медициналык каражаттарды сатып алууга дагы жумшалат.
Финансы полициясы Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте пара опузалаган Нарын облусундагы Жумгал райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерин 12 августта кармады. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Кармалган милиционер бир нече жаранга мыйзамсыз ишкердик менен алектенгендиги үчүн кылмыш ишин козгоп, аны жабуу үчүн пара талап кылгандыгы айтылууда. Ишкерлер ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматына кайрылышып, милиционер 2 кой опузалап жаткандыгын билдиришкен. Ошондой эле жабырлануучулардын бири милиционер буга чейин алардан 10 000 сом пара талап кылгандыгын дагы кабарлаган. Аталган факты боюнча опузалап пара алуу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш башталды. Тергөөнү Финполдун кызматкерлери жүргүзүүдө. Мегаком компаниясынын башкы директору Акылбек Жамангулов кайрадан депутаттык ордуна барганы турат. Ал 2 жыл мурда республиканын катарында депутаттыгын калтырып, Мегаком компаниясын жетектөөгө аттанган. Биримдик партиясы бийликке ыктаган, бийлик түзгөн партия. Анын жүзү Дидары катары Акылбек мырза тандалыптыр. Эң кызыгы Акылбек Жамангулов ТЭЦ чыры чыгып, парламент иликтөө жүргүзгөндө катуу туруп, аттиштин баасы $500 экендигин айтып чыккан. Анын айынан Сапар Исаков менен катуу айтышкан. Кийин Мегакомго барганда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев менен катуу кармашып, жаңы түзүлмөкчү болгон компаниядагы коррупциялык элементтерге каршы турган. Ошондон Мухаммедкалый Абылгазиев менен ит мышык болуп калышкан болчу. Акыркы учурда Акылбек Жамангулов улам бир саркеч көйнөгүн кийип, массалык маалымат каражаттарынан түшпөй, фотого моделдердей суйкайып түшүп, ар жагы ошко чейин каттап, активдүү стадияга өткөндүгүнүн себеби биримдикте экен. Айтмакчы менеджер катары Мегакомду көтөрүп, өзгөчө коронавирус маалында балдарды окутуу жаатында жакшы эмгек жасады. Келечек алдыда ийгилик каалайлы. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке шайлоого катыша турган саясий партиялардын фондусунан кабар берди. Андагы маалымат боюнча шайлоого азырынча Кыргызстан саясий партиясы эң көп каражатты, тактап айтканда 10 миллион сомду чогулткан. Ал эми Жашылдар партиясы шайлоо фондуна болгону 200 сом салыптыр. Партиялардын баштапкы капчык каражаты боюнча тизме төмөнкүдөй. Мекеним Кыргызстан партиясы 3 миллион 35 000 сом чогултуп, 2 миллион 718 405 сомду коротуп үлгүргөн. Социал-демократтар болсо 1 миллион 703 510 сом таап, анын көбүн 1 миллион 544 8 сомду короткон. Жашылдар партиясынын шайлоо фондунда 200 сом турат. Бирбол партиясы 9 миллион 676 000 сом чогултуп, 5 миллион 269 140 сомду жумшоого жетишкен. Республика партиясы 800 000 сомду фондко салып, андан 120 400 сомду жок кылган. Биримдик партиясына 200 000 сом кошумча салынып, 80 025 сому чыгымдалган. Чоң Казат партиясы 375 000 сом чогулткан боюнча 1 тыйын короткан эмес. Мекенчилик партиясы болсо 11 500 сом чогултуп, 20 сомду чыгымдаган. Атамекен партиясы символикалуу түрдө 1 миллион 999 900 сом фондко салып койгон турат. Реформа партиясынын шайлоо фондунда 348 520 сом бар. Кыргызстан партиясы 10 миллион сом чогултуп, эч кандай акча корото элек. Ордо партиясы 200 000 сом чогултуп, андан 195 835 сомду чыгымдаган. Эске сала кетсек, мыйзам боюнча партиялардын шайлоо фондуна талапкерлерден, партиянын өзүнүн каражатынан, жеке субъекттерден жана юридикалык жактардан каржы салынат. Шайлоого катышуу үчүн 5 миллион сом көрөө катары турушу керек. Кыргызстан коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиевдин колу менен жиберилген катты Борбордук шайлоо комиссиясы атайын жыйынында карап, коммунисттерди шайлоодон четтетти. Ошентип, мурдагы 44 саясий партиядан азырынча 41 уюм калды. Мурда 2 партия каржы фонддорун өз убагында ачышкан эмес, ошол себептен алар катышпай тургандыгы маалым болгон. Коммунисттердин эмне себептен мындай чечим кабыл алгандыгы белгисиз. Исхак Масалиев буга чейин Фейсбуктагы өзүнүн баракчасына менин кайрадан жогорку кеңешке депутат болуп келишимди каалайсыңарбы деген сурамжылоо өткөргөн болчу. Ал жетектеген коммунисттер партиясы өз тарыхында 2007 жылдагы жыйынтыгы өтө катуу бурмаланган шайлоодо мандатка ээ болуп парламентке келгени белгилүү. 6-чы чакырылыштагы шайлоодо Исхак Масалиевдин өзү Бакыт Төрөбаев жетектеген Өнүгүү прогресс партиясынан депутат болуп, быйыл жазында өз мандатын эрте тапшырган. Исхак Масалиев ал адамын мен мындай алсыз парламентти бир да жолу көргөн эмесмин деп негиздеген болчу. Аны сындагандар Исхак Масалиев эмне себептен анда 5,5 жыл ушул чакырылышта отурган деп анын бул кадамын жеңил популизм катары баалашкан. Кыргызстан коммунисттер партиясы Советтер Союзу кулагандан кийин түзүлгөн партиялардын бири. Эскерте кетсек, Россияда коммунисттер
Эскерте кетсек, Россияда коммунисттер Зюгановтың башкаруусу менен ар бир шайлоодо жакшы жеңиштерге жетип келатышат. Ал эми алдыда 14 августка карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.